Кыргызстанда автоунааны кайра каттап жатканда милдеттүү камсыздандыруу ОСАГО полисин алуу нормасын киргизүү сунушталды. Мындай демилгени финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы иштеп чыгып, министрлер кабинетине токтом долбоорун даярдаган. Бул аракет автоунаасына камсыздандыруу полисин алгандардын санын көбөйтүүгө өбөлгө болору белгиленген. Учурда камсыздандыруу кенен жайылган эмес. Полис алуу транспорт ээлеринин жол кырсыгынан тарткан чыгымдарын жаап берет. Анын ичинде унааны оңдоого же үчүнчү тараптыкын кабылыбына келтирүүгө чамасы жетпеген жарандарды социалдык жактан коргоону камсыздайт. Мындан улам Финкөзөмөл ОСАГО камсыздандыруу полисин алуунун кыйыр механизмдерин колдонууну сунуштап жатат. Эгер аталган норма кабыл алынып калса, автоунаасын сатып жаткан жаран жаңы ээсине өткөрүп берерден мурун камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирилет. Белгилей кетсек, Кыргызстанда көп жылдан бери ОСАГОну милдеттүү түрдө киргизүү аракети жасалууда. Бирок мөөнөтү кайра жылдырылып келет. Буга чейин аталган маселе боюнча өкмөт мыйзамдын аткарылышын кийинкиге жылдыра турган болгонун Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев айткан эле. Сакылбек Жапаров келди, сүйлөштүк. Мен депутаттардын сунушун айттым. Ал киши менен кеңештик. 1 апрелден тартып жанагы айып пулдар салынат деген мөөнөттү жылдыра турган болдук. Президент дагы ушундай мааниде тапшырмасы бар экен. Ошон үчүн сүйлөштүк. 1 апрелден тартып ошол айып пулдар төлөнбөйт. Бул мыйзам сунушталып жатканда бир катар депутаттар дагы даярдык жетишсиз экенин айтып, ОСАГО тууралуу мыйзамдын аткарылышын кийинкиге жылдырууну сунуштаган болчу. Страховой компаниялар ошо даяр эмес, айдоочулар даяр эмес. Кичине жылдырып турса, жайка чейинби, же күзгө чейин, же керек болсо кийинки 1 январдан баштап, бирок убакыт керек да. Ошон үчүн ушуну жанарга жылдырыш керек. Же мындай ыктыярдуу эле адам страховканы өтө тургандай эреже болуш керек. Кыргызстанда автоунаага милдеттүү түрдө камсыздандыруу эрежесин киргизүү аракети бир нече жылдан бери көрүлүп келет. Быйыл тийиштүү мыйзам күчүнө кирмек. Эгер бул мыйзам кабыл алынып калса, полис албаган катардагы айдоочуларга 3000 сом, мекемелерге 13000 сом айыппул салынмак. Мамлекеттик каржылык көзөмөл мекемеси камсыздандыруу полисинин баштапкы баасы 1680 сом экенин, баа машиненин түрүнө, айдоочунун жаш курагы менен тажрыйбасына жана ал жол кырсыктарына канчалык көп учураганына жараша өзгөрүп турарын билдирген. Ал эми коомчулукта айрымдар каршы пикирин билдирсе, айрымдары бул мыйзам керек экенин айтып жатышат.